Кызамык кандай оору? Кызамык вирус козгоочу жугуштуу оору. Кандай жолдор менен жугат? Аба аркылуу жугат. Вирус сүйлөгөндө, чүчкүргөндө, жөтөлгөндө абаны булгайт. Оорунун белгилери. Дене табы көтөрүлөт 39 градуска чейин, мурду куюлат, көзүнөн жаш агат, кызарат, бала жөтөлүп баштайт, үнү каркылдайт. Бул кадимки вирустун белгилери, бирок айырмасы кулактын артына, бетине кызыл тактар пайда болуп, жогорудан төмөндү көздөй жайылат. Оорунун биринчи күнү кулактын артына, бетине пайда болот, экинчи күнү денесине, колдоруна пайда болот, үчүнчү күнү бутуна тарайт. Кайсы жаштагы адамдар ооруйт? Бардык жаштагы адамдар ооруп калышы мүмкүн, бирок 10 жашка чейинки балдар ооруйт. Кимдерде кооптуу өтөт? Кош бойлуу аялдарда, 10 жашка чейинки балдарда, эмдөөдөн баш тарткан ата-энелердин балдарында, анткени аларда оору оор өтөт. Өпкөнүн жабыркашына, мээ катмарынын сезгенүүсүнө алып келет. Эмдөөдөн өткөн балдар жеңил оорушат. Кызамыктын алдын алуу жолдору. Улуттук календарга ылайык бала 1 жашында жана 6 жашында эмдөөдөн өтүүсү зарыл. Үй бүлөлүк дарыгер Абдилфатта кызы Жамиля.